Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы, көңүл буруңуздар. Бүгүн Жалал Абад шаарындагы Спутник кичи районунан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Ал үй мына ушул Спутник көчөсүндө жайгашыптыр. Киргенде эле сол тарапта. Бул Спутник кичи районундагы Дружба көчөсү. Бул жерде болсо көрүп турасыздар, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Жалал Абад филиалынын имараты жайгашыптыр туугандар. Көчөсү асфальт, газ, суу, свет, бүт бардык коммуникациялар бар көчө экен. Бул жакта болсо 200 метрден ашууnuраак барсаңыздар, Спутниктеги Манас көчөсү, андан Дружба көчөсүнө түшүп эле бери келесиздер дагы. Дал ушул жерден сол тарапка бурулуп киресиздер. Азыр бир аз жүрүп эле жетип үйдү сол тараптан көрсөтөбүз. Сиздер алыстабай туруңуздар, жакын жерде мектеп, бала бакча, мечиттер бар экен. Ал эми Дружба көчөсүнө чыкканда эле, ылдыйкы Манас көчөсүнө чыкканда эле маршруттук каттамдар, таксилер нары бери каттап турушат экен. Мына көрүп турасыздар, Спутниктин Спутник көчөсүнө кирип келдик. Көчөсү мына ушундай шагал төшөлгөн көчө экен. Газ бар экен, суу бар экен, свет бар экен. Мына оң тарапта, сол тарапта кошуналардын үйлөрү, алардын катарында мына ушул көчөгө киргенде эле биринчи үй, экинчи үй, ал эми үчүнчү үй. Мына ушул үй сатууга коюлуп атат. Чек арасы мына ушул кирпич дубалдын башталышынан баштап, наркы кошунанын курулушуна чейин барып такалат. Сыртта дагы ушундай сетка тосмо менен тосуп, бул жерде дагы жашыл аянтчага айландырып коюптур. Сырттан кирип келе жатканда жүзүм бакчасы бар экендигин көрөсүздөр. Спутник көчөсүндөгү 14-чү үй экен туугандар. Бул жагы гараж, бул жагы үйдүн алдына унаа киргизе турган чоң дарбазасы, бул болсо калиткасы. Бул жерде бир аз отура турган жайы бар экен. Эми чекеден кирип көрсөтүп бере берейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына кирип келдик биз. Киргенде эле оң жакта гараж, гараждын кичинекей калиткасы бар ичинде. Ичине бир чакан унаа бата турган жай даярдаптыр. Үйдүн алдына жүзүм бактын астына стяжка даярдаган, куйган. Бул жакта болсо үй менен көчө жактагы дубалдын ортосунда да ушундай бир 2 метрдей аралык бар. Бул жак кладовка болуп калат. Үйдүн сырткы фасады дал ушундай декор болгон. Фундамент жерден 1 метр бийик көтөрүлүп турат экен. Сырты кафел болуптур. Терезелери бардыгы пластик экен. Чатыры, өстүрмөлөрү, суу түтүктөрү бардыгы жакшынакай кагылыптыр. Жер аянты 7 сотық екен. Мына сырттан кирип келе жатканда жүзүм бактын астына келгенде оң жакты карасаңыздар, жүзүмдөр ушул жакта өсүптүр. Ал эми алардын катарында бир чоң өрүк дагы бар экен. Мына бул жерге турник орнотуп коюптур. Андан кийин бул жакта болсо атайын селкинчек кылыптыр. Азыр үйдүн короосуна кирип келдик туугандар. Негизи бул жерде 2 үй бар. Анын биринчиси мына ушул верандасы менен 5 бөлмөлүү чоң үй. Ал эми экинчиси болсо анын маңдайында бурчта курулган 3 бөлмөлүү времянка. Бул жагында навес, очоккана, баня, анан бул жагы кладовкасы экен. Мына бул жерден суу чыгып турат экен. Үйдүн, курулуштардын ортосунда ушундай айланасы тосулган жашыл аянтча бар, бакчасы бар. Алма, кокон гилас, жүзүм жана башка дарактар, асты газон. Бул жер болсо мына септик экен. Унаа эми ушул жерге чейин келет. 3-4 унааны ушул жерге батырса болот. Ал эми бул жагы дагы кенен нар жактарга чейин стяжка куюлуп, жүзүм бакча салыптыр. Ал жерге дагы жүзүм көтөрүлүптүр. Үйдүн кире бериши бул жакта туугандар, күнгөйбөт жакшы курулган экен. Азыр кирип бүт бардык бөлмөлөрдү көрсөтүп чыгабыз. Сиздер алыстабай туруңуздар. Кирип келе жатабыз. Мына кире бериште көрүп турасыздар, тепкич куюлган экен. Бул жагынан дагы эки жагынан тең чыгып түшсө болот экен туугандар. Анда үйгө кирели. Бул болсо сырткы чоң эшиги, темир эшик койдурган экен. Бурон эшиктен кирип келе жатабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде эле сол тарапта бул биринчи бөлмөсү верандасы туугандар, көрүп турасыздар. 4 терезеси бар экен. Биринчи терезе, экинчи терезе, анан төрдө дагы 2 терезеси бар экен. Ар бирине дени ноч жалюзи тартылыптыр. Терезелери бардыгы дарчасы менен пластик туугандар. Полу болсо жыгач пол, дубалы болсо көрүп турасыздар жидкий обой. Потологу ДВПдан аябай гүлдөнүп, сонун жасалып, лакталыптыр. Кандай кооз, сонун.
Бул дагы көрүп турасыздар, верандасы болду. Ал эми сырттан киргенде эле оң жакта атайын экран орнотуп коюптур. Оң жакка кире турган болсок, чакан бул жерде баягы печкасы бар бөлмөсү бар экен. Туугандар, бул кухнясы болуп калат. Оң жакка шкаф орнотуптур. Бул жерге болсо дуал печка куруп, газды дагы киргизип коюптур. Полу жыгач экен. Төргөн ары кире турган болсок, бул жагы теплый полу менен санузели бар экен. Полу дуалы бүт кафел болуптур. Сол тарапта төрдө көрүп турасыздар, ваннасы орнотулган, күзгү раковинасы, унитазы, кир жуучу машинасы, анан бул жакта аристону форточкалары менен бүт бардыгы жасалыптыр. Бул жагы мына жуунуучу бөлмөсү, тазалык бөлмөсү болуп калат, санузели. Эми бөлмөлөргө кирели. Верандадан өтүп мына ушул арка эшиктен өтө турган болсок, бул жагы ортодогу чакан коридору. Ремонтун аябай жакшы кылыптыр, көрүп турасыздарбы? Бүт үйдүн эшиктерин дагы жаңылап, заманбап жакшы эшиктерден коюптур. Оң жака киргенде бул жакта кирме чыкма 2 бөлмөсү бар экен. Анын биринчиси мына ушул бөлмө туугандар, көрүп турасыздар. Туурасы 3,5 метр, узундугу 4 метр экен. Дуалы обой. Ушундай атайын сервант коюлуптур туугандар. Потологу ДВПдан эле гүлдөнүп жасалган. Бардык бөлмөлөрдүк ушундай экен. Бирок биринен бири жакшы экен туугандар. Мында дагы ушу күнгөйбет жагында бир терезеси бар экен. Отопление киргизилиптир. Полу болсо жыгач. Бул бөлмөдөн сол тарапка киребиз. Төрдө дагы бир бөлмө жайгашкан. Бул дагы уктоочу бөлмө. Узун туурасы 4,5-га 4,5 экен. 4,5-га 4 экен туугандар. Бул дагы бир 16-17 чарчы метр чыгат экен да. Дуалы обой, көчө жагында бир терезеси бар. Мунун дагы патологу мына тоголок формада жасалыптыр, аябай жакшы чыгыптыр. Полу болсо жыгач эле пол. Жыгач полу бүт половой краска менен краскаланыптыр. Эми бул бөлмөнүн маңдайына бул жакка кирели. Бул жакта бир дагы чакан спальня бар. Мунун дагы узун туурасы 4кө 4,5 чакан бөлмө экен. Бүт шкафтары коюлуптур. Уктоочу керебети, күзгү комоддору менен бүт бардыгы комплект коюлуптур туугандар. Дуалы обой, бардык бөлмөлөрдүкү ремонттору, полу, дуалы, патологу окшош эле экен. Эми төр жакка кирели. Бул жакта залы жайгашкан, чоң бөлмөсү. Ой. Мынаны караңыздар. Аябай заманбап сонун бөлмө экен, Конок столу стулу дагы коюлуптур. Бөлмөнүн туурасы 4 метр экен, узундугу 6 метр чыгат экен. Даже туурасы 4,5 метрдей чыгып калат экен. Кондиционер коюлуптур. Көчө жакта 2 терезеси, жүзүмбак жакта 1 терезеси бар экен. Бүт пардалары тартылыптыр. Патологу болсо ушундай жасалып, лакталыптыр. Люстрасы илиниптир. Полу жыгач, килеми салыныптыр. Бул жака болсо жумшак эмереги коюлуптур. Сонун бөлмө экен. Конокту коркпой, үйдө кенен орун бар деп туруп, чакыра берип тосо берсек болот экен. Бул конок бөлмөсү болду, көрдүңүздөр. Эми кийинки бөлмөсүн көрөлү. Кийинки бөлмөсү ал нар жакта жайгашкан туугандар, времянкада. Ал времянканы өзүнчө азыр барып көрсөтөбүз. Бул жагы мына времянкасы. Времянкага мына ушул эшик аркылуу киребиз. Киргенде эле мына бул жери көрүп турасыздар, чакан бөлмөсү. Сол тарабы ашкана болуп жасалыптыр. Суулары бүт бары киргизилиптир. Газы менен, газ электропечка дагы коюлуптур. Бул жерге атайын кызыл түстөгү эмерек жасалыптыр. Идиш жуучу жайы даярдалыптыр. Бул жакта азык түлүгү бар экен. Полу, дуалы бүт кафел болуптур туугандар. Бул жери мына бут чечмеси. Эми бул жакта эшик терезеси бар экен. Ичкери кирели. 2 бөлмөсү бар. Времянканын биринчи бөлмөсү мына ушул туугандар. Чакан бөлмө. Отурган үй экен, печкасы бар үй туугандар. Бул жака холодильник орнотуп коюптур. 2 бөлмөнүн ортосунда ушундай чакан дуал печкасы бар экен. Азыр кыштан ушул газ менен чыгып атыптыр. Газ менен эле кыштан чыгат экен, отопление ушул газ менен ысыйт экен. Дуалы обой, патологу фанерадан жасалыптыр. Полу жыгач экен, чакан, тыкан, таза бөлмө экен. Эми кийинки бөлмөгө киребиз. Хайтек эшик коюлуптур, Ичкери кире турган болсок, времянканын чоң бөлмөсү. Мынакей, караңыздар. Азыркы эле печканын арт тарабы ушул дуалы гүлдүү обой экен. Төрүндө болсо ушу дуалдын ичине жасалган шкафы бар экен. Бул жака болсо телевизор коюлуптур. Антенна интернеттерди дагы бүт барын киргизип, 2 терезеси бар экен, жалюзисин дагы тартып коюптур. Терезеси дагы, дарчасы дагы пластик, астында
ушундай отопление чоң батареясы коюлуптур. Полу болсо жыгач экен. Чакан полдон потолокко чейинки аралыктагы өтө бийик эмес, орто экен. Жылуу бөлмө экен. Кыштаганга аябай жакшы экен туугандар. Эми времянкасын көрсөтүп бүттүк. Азыр чыгып кошумча курулуштарын көрсөтүп, анан жыйынтыктайбыз. Сиздер дагы деле алыстабай туруңуздар. Үйдүн баасын азыр жарыялайбыз. $120,000 кеми бар деп айтып жатат. Ушул баанын тегерегинде сүйлөшө аласыздар. Үйдүн бул тарабында дагы ушу 1,5 метр аралык бар экен. Түз барганда төрдө сырткы ажаткана курулуптур. Бул жер болсо мына ушул эле жүзүм менен көтөрүлгөндө жүзүм багы, жүзүм зары. Эми бул жака жүрүңүздөр туугандар. Алыстабай туруңуздар, азыр сиздерге толук көрсөтүп бүтүрөбүз. Бул жака келгенде мына очок канасы. Бул жер мына тапчан жайы. Ушул жерге тапчан коюп койсо аябай жакшы болот экен. Полун бүт кафелдеп чыгыптыр. Төрдө болсо 2 казандуу очок кана экен. Чоң казан, анан кичи казан. Бул жака суу чыгарылыптыр. Бүт моору ушул жерден көтөрүлүп, газы дагы киргизилиптир. Бул жерге суу киргизилиптир, андан баняныкы деле, мунуку деле ушул жака септикке туташтырылыптыр. Ал эми үйдүн ичиндеги саркынды суу нар жактагы септикке кетиптир. Бул жакта болсо банясы бар туугандар. Бул жерге келгенде мына чакан, ушундай кладовкасы бар экен. Бул жерде деле летний кухня катары иштетсе болот экен. Газ киргизилиптир бул жерге мына шланга менен. Көрдүңүздөрбү? Атайын эмереги менен летний кухня катары жасап коюптур. Бул жагы болсо банясы. Сол тарабында болсо көрүп турасыздар, күзгү раковина аристондору менен коюлуп, от чагыла турган жай экен. Газ менен ысыйт экен банясы. Бул жагында болсо жуунуучу бөлмөсү ушундай парилка печкасы менен экен. Бүт көрүп турасыздар, дубалы потологу жыгачтан жасалып, полу кафелдениптир. Бул баня болду туугандар. Бул жер кире бериши чечинип кийинүүчү бөлмөсү болуп калат. $120,000 сатууга койду. Мына үйдүн алды газон жайы, жашыл аянтчасы, бакчасы аябай сонун экен, Бул жагы болсо, бул жагы мына 2 форточка терезеси бар экен. Эшиги бул жакта. Бул кладовка болуп калат. Эми кладовкада майда чүйдө бүт баары ушул жака коюлса керек туугандар. Мына чакан кладовка, бирок мал бакканга дагы ыңгайлуу экен. Бул жака атайын акырын жасап коюптур. Бир бука же кой козусу менен кармап койсо деле болчу да экен. Эми чарбага бул сөзсүз түрдө керек. Азырынча мына кладовка, склад катары турат. Үй кимге жакты? Жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар эми. $120,000 кеми бар дейт. Шашылыш сатууга коюп атат экен эми. Жагдайга, шартка байланыштуу. Бул жагында дагы ушу багы бар экен, жашыл аянтчасы. Бул жерден кранттан дайым шаркырап суу чыгып турат экен. Эми бул жакта да бир мектеп, бул жакта да бир мектеп. Анан 2-3 бала бакча бар экен жакын жерлерде. Мечит жакын дейт, транспорт, маршруттук каттамдар жакын экен. Ошол жактарындагы эске аласыздар. Эми Жалал Абадтын Спутник кичи району локациясы аябай жакшы жер да. Экигизден же болбосо Google картадан, Яндекс картадан сиздер Жалал Абад шаары, Спутник кичи району, Спутник көчөсү 12 деп издесеңиздер, дал ушул дарекке сиздерди алып келет. Негизи үй жашаганга дагы, маараке өткөргөнгө дагы аябай жакшы үй экен. Мен сиздердин баарыңыздарга сунуштайт элем. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр. Мына аба ырайынын кандай болгонуна карабай сиздерге келип тартып ушул үйдү көрсөтүп жатабыз. Бизден ыраазы болуңуздар. Документтери баары так экен. Биз экранга ээсинин телефон номерларын жазып койдук. Ошол номерларга чалып байланышып тез арада сүйлөшүңүздөр. Кыскасы колдон чыгарбаңыздар, аябай жакшы экен. Анан кошуналары дагы жакшы дейт туугандар. Кошуналары дагы мына көрүп турасыздар. Наркы бетте, берки бетте, төрдө, бул жагында бүт эле золотой кошуналар экен. Ушул жагындагы эске алып койсоңуздар болот. Аманчылыкта көрүшөлү. Лайк басып, комментарий жазып, жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Ылайым ушул үй сиздердики болсун эми. Амин.